Demek 69-жылдын başынан баштап менин жан дүйнөмө ошол ыр деген нерсе мындай түбөлүк шыктандырып, сүрөп, бүлөп кирип калган сыяктуу. Кийин ойлосом сезиле берет да. Бирок ошондон баштап ырга болгон, ошол поэзияга болгон ушу көңүл, ушу өрттөй алуу болуп, ошого бүтүндөй бир өмүрүмдү киргизип салыптыр да. Ошол кездерде бир ушундай күргүчтөп жасып, күн түн дебей ошол ыр менен болуп турмун. Азыркы күндө бир 11-12 кичинекей блокнотторго толтура жазган ырларым бар. Китепче болуп калганда, ошонун бири дагы азыр басмага чыга элек, эч өзүнчө китеп болуп сакталып турат да. Ат коюп турмун. Жаз, эркин өмүр, балалык, ак жол деген сыяктуу ат коюп, жазып коюп турмун сыртына. Анан ошолор менин баягы пайдыбалым болуп калган экен да. Ошондой эле кийин турмуш жолдо ошол финанста окуп жүргөндө эле Ленин заводунун астындагы Тоо жылдызы деген бир адаби ийрим бар экен. Ошондо Төлөн Шамшиев, Эркин Жаныбеков, кийин ушул Бегенас Сартов менен айрыкча иштешип калдык. Ушулар баягы сүрөп, иманда ырларыбыз, өзүбүздүн чыгармачылык жол анча болбосо дагы, сен кыйынсың, сенден бирдеме чыгат, көп иште, өзүңдү арына сага арналып өмүр берилип аткандан кийин сен ошол өмүрдү чыгармачылык менен пайдалан деген чоң нерселерди ушул ойго салып, ошолорго катышып калдык. Ошол кезде Асан Жакшылыков бул комсомолдун борбордук комитетин иштеп калган кез болчу. Андан мурда студенттик учурларында дагы Айыл чарба институтунда бир кечелерди өткөрүп ушинткен нерселерине барып катышып калдым.